Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кымбаттуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Бул биз Москва мигранттарынын баарыбыз бүгүнкү Кыргызстанда болуп аткан кырдаалды, Кыргызстандагы абалга жөн карап тура албастан биз сиздерге кайрылуу жасап атабыз. Мен өзүмдүн атымдан жана ушул мигранттардын атынан деп эле айтсам болот. Урматтуу жаштар, мен айрыкча сиздерге кайрылуу кылам. Ушул азыркы силер алданып аткан акчасын жеп аткан Бабанов, Текебаев, Атамбаев ошолордун акчасына алданбаңыздар. Мынакей 3 күн, 4 күндөн бери силер ойлоп атасыңар. Майли митинг болуп атат, чыгып атабыз. Эгерде буларды силер бийликке алып келе турган болсоңор кечирип койгула. Эртең булар бийликке келгенден кийин, чтоб мындай нерсе кайталанбасын деп биринчи законду өзүңөргө каршы алат. Митинг болбосун, атуу кылсын деп. Мындан кийин силер уже Северный Корея болуп, Кыргызстанда кул болуп өзүңөрдүн элиңерде баш көтөрө албай жашайсыңар. Урматтуу мына 30 жылдан бери жеп тойбогон тойбостор, урматтуу Жанар Акаев, мен сиздин карындашыңыз алайдан болом. Бирок мен сиздин артыңыздан алайлык экениме намыстанып турамын азыр ушул жерде. Бизде эч качан болгон эмес. Канчалаган согуштар болду, канчалаган биздин ушул бүгүнкү күнгө чейин канчалаган тарыхтар болду. Курманжанды аткан энебизден баштап караганда алай любой жерде алай болуп келген. Алайлыктардын атын сиз булгап атасыз. Урматтуу азыркы Сурабалдиевалар, сиз аял болсоңуз мен да аялмын. Биз энебиз. Алхамдулиллах, биздин балдарыбызды сиз андай жамандык алып барбаңыз. Сиз өз көзүңүзгө элестетиңиз Садыр Жапаровдун союлуп жатканын. Сиздин балаңыз көз элесиңизде ошондой союлуп жаткан акыбалдар эмне кылмаксыз? Энесиз, тарткыла жолдон, жаштарды жолдон тарткыла, жаштарды курал кылбагыла, жаштар ойлонгула, 2000 сомго алданбагыла. 2000 сом бул силердин ата-энеңердин, моолордун акчалары. Ушулар силерге жиберген акчалар. Ойлонгула. Силерге жаркын келечек боло турган болсо, алхамдулиллах, Садыр Жапаров лидерибизди, өзүбүздүн премьерибизди колдоп ала турган болсок, келечегиңер кең болуп, андай 2000ди силер күнүнө таап каласыңар. Мен силерден суранып кетем дагы бир жолу. Урматтуу кыргыз элим, ушул бардыгыңар, пожалуйста, жалынып сурайм. Талап кыла албайбыз. Биз просто колубуз бутубуз жетпейт. Жеткенде да эчтеке кыла албайбыз. Аялдар алсызбыз. Эркектер, пожалуйста, жаш балдар, эркектер, жолугумуз силерге чечип бербей эле коеюнчу. Эркек болгула, кыргыздын намысын ойлогула. Могу жерде турган жаш кыздар силерчелик болбойптур. Силер бул кыздарчалык болгула.